Кадырлуу коноктор, кадырлуу аксакалдар, урматтуу апалар, агалар, эжелер, партиялаштар, Өнүгүү Прогресс партиясы убаданы бергенден кийин убаданы аткарат. Биз парламент шайлоонун астында 60 МТС ачабыз дегенбиз. Биз 500 МТС, 1000 МТС деп айткан жокпуз. 60 МТС. Кечээ Лелек районунда 59 МТС ачтык. Эртең Жетегөз районунда 60 МТС ачылып атат. Президент болуш өтө чоң жоопкерчилик. Бул жоопкерчиликти мен сезип атам. Чын жүрөгүмдөн сезип атам. Сиздер дагы өзүңөрдүн жүрөгүңөр менен да кеңешип, сиздер дагы ишенип, сиздер толугу менен ишенсеңер, анда ошо бүгүнкү бул жерде сөздөрдү сиздер чын жүрөктөн жеткизе аласыңар. Бир эле мен өзгөчөлүгүм бар. Менин ниетим, менин өзүмдүн чын жүрөктөн чыккан ойлорум бул кыргыз элиме, Кыргызстанда жашап аткан 80 улутубуз бар, ошол элге, мамлекетиме кызмат кылайын деген ойдомун. Биринчи бул региондорду көтөрөбүз. Ошондуктан биз регион көтөрүү деген айыл чарбанын аркасынан кийин индустриализация, кийин кооперация, кийин сатуу маселеси продукцияны айырып чыккан ошол нерсени айтыш керекпиз. Жалган жалалар чыгат. Ушактар сүйлөнөт. Мен билем, мына бүгүн кечээ дагы кезинде чыкты. Бул Максим Бакиевдин акчасы менен иштеп алып барат. Бакиевдин партиясы деп. Бул жалган. Мен Кудайдын астында туруп айтып атам мен. Бул жалган сөз, ишенбегиле. Мына чын Кудайдын астында айткан. Мына урматтуу калайкак, мен силерге ачык айтып коеюн. Эгерде мен президент болуп калсам, резиденцияны аксакалдарга эс алуучу борбор жайылабыз. Мен азыр жашабайм. Мен жөнөкөй мына мен өз үйүм бар. Мен өз үйүмдө жашап, жумушка да барам. Сиздер жеген тамаарды мен жейм. Сиздер ичкениңер сууну мен да ичем. Сиздер жашаган үйдө мен жашайм. Сиздер баскан тротуарды мен басамын. Сиздер жүргөн жолдорду мен жүрөмүн. Биздин Кыргызстаныбыз баткакта турган, мен баткак кирип, ошо Кыргызстан баткактан алып чыгабыз. Баткактан алып чыгып чоң көтөрөбүз. Буга сиздер ишенгиле. Мен сиздер ишенем. Белибизди бекем байлап, катуу турсак, бири-бирибизге ынтымактуу турсак, биримдик турсак, жеңиш бизде болот. Ошондо мен сиздерге чын жүрөктөн айтам, таза иштеп берем. Эл үчүн иштеп берем. Мамлекет үчүн иштеп берем. Биздин мамлекетибиздин мына коңшу мамлекеттер бар. Ошол коңшу мамлекеттер менен мамиле кылабыз. Темир жолдорду курабыз. Газ транзит өткөзөбүз. Газификация алып келебиз. Мына ошол жолдорду курабыз. Таза сууларды алып келебиз деген ой менен иштеп берем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ар дайыма жакшылык үстүнөн жашып, бирге бололу. Ак жол